бул саясат жөнүндө сөз сүйлөй албайм, мен өзүм жүрөктөн чыккан сөздү айтайын. Мурун даватка чыгып жүргөн мына могу балдардын баары тааныйт, мына Сартоевдор, могу бүт эле биздин жердештер экен. Бул мен ушул Садыр Жапаровду колдоп келген себеби мына көптөгөн каралуулар болуп атты, 20 литр солярка мага жетпей калган депчи. Бизге бир да президент солярка берилди антипчи. Да жакшы экен. Солярка берипчи. Мындай адилеттүүрөөк болуш керек да. Анан каркыран сат тийген тиги бул деп ушундай каралуулар болгон. Болуп ушундай кептерди элдин арасына угуп элек да. Анан былтыр ушундай бир элдик жыйын болду. Анан айылдан ушундай келип бергиле, жыйынга келип бергиле дегенден көп эле ой жок, ал тигиндей мындай ушундай сөздөрдү уктуп. Мен Садыр Жапаровдун ушундай абакта отурганын, ата-энеси бир туугандар куугунтукталып, ата-энесинен ажырады, бир туугандар куугунтукталып камалды, баласынан да ажырады. Мындай чоң сыноону Аллах Таала бул пайгамбарыбызга берген сыноону берип койду да. Садыр Жапаровгачы. Мен айкөлдүк кылдым. Жок, мейли мурун сатсын, тийини кылсын, муну кылсын, мейли мындай мага эли жерибизге душмандык кылсын, ушундай кылсын, бирок ушундай чоң сыноону көтөрүп отурат. Мен айкөлдүк кылайын, биз колдоп коюшубуз керек. Эмне үчүн дегенде, Садыр Жапаров көп кыйынчылыкты баштан өткөздү, эми чыкса эл үчүн эркекче иштеп берет депчи. Анткени пайгамбарыбыздын ата-энесин алып койгон, баласына да буйрук берген, сен балаңды тандачы, үммөтүңдү танда депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи үммөтүн тандаган, үммөтүм депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи алдына ушундай байлыкты, коктогулу алтындарды алып келип берген, сулуу кыздарды берген, эмне кылабыз, биз өзүгө халиф кылып алабыз депчи. Ушундай сунуштар кылган да. Пайгамбар саллаллаху алейхи жок деди, мен үммөтүм депчи. Үммөтүм. Мен үммөтүмдүн эртең күнү келечеги коркунучта турса деп мен көп окшоштук жактары бар. Мен бир нерсени айта кетейин, бул Садыр Жапаровга мен маякта алымдар сүйлөп атат, көп кишилерди билем, мен Аллахка жакынмын ушундай депчи. Бирок мен Куран аят хадистерге мен таянып туруп айтайын, мен Садыр Жапаров жагы эч ким бирөө да такыба боло албайт, боло албайт. Мен куугунтукталган жанагыларды билебиз да. Ошол себепти Аллах Таала бул Садыр Жапаров демей, ушунчалык жанагыларга чыдап, жанагыларды кылып отурат, жанагы мен уулума машина алып берип койсом болот эле, ошону кыла албайдым дегенде баягы Жылдыз Жолдошов айтты. Мындай аябай ичимге өттү. Эми бул мен бияктан азыр көп эле саясат, анан тиги бу, анан деп ушундай сөздөрдү кылабыз, карама-каршылык, чагымчылдар да болуп атат, ар кандай нерселер болуп атат. Анан Садыр Жапаровду колдоп коюш керек депчи. Колдоп коюш керек эмес, колдошубуз керек. Анткени бул биздин жашоо өзү ушундай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, биз мусулманбыз да, мусулмандар отурабызбы биякта? Ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллахка иман келтирдик, биз бир тарапта болобуз дедик да. Бул эки эле жол бар. Чындык, анан чындыкка каршы жол да. Ошо экөөнүн бирөөсүндө бололу да. А үчүнчү бул эки жүздүүлөрдүн жолу. Силер менен дагыбыз, анан силер менен дагыбыз депчи. Бул шайтандын жамааты 4-кабат тозокто болот да. Шайтандын жамааты. Ошо шайтанга, ошол чындыкка каршы жүргөн адамдар мечитке келбей эле койсун, намаз окубай эле койсун, ошондой эле жүрсө жакшы болот, жеңилирээк болот жазасычы. Эгерде жанагындай кылып туруп да мечитке келип тигиндей 200-лүк кылганда ал 7-кабат тозокко кирип кетет да. Ар бир куш дейт, өзүнүн тобу менен учат дейт да. Бүркүттөр менен, каргалар менен. Биздин максатыбыз бүркүттөрдүн башын бириктирип, бул пайгамбар мейлетти кылып, ислам динин даңазалап, адилеттүүлүк орнотуу да. Ошол бияктан азыр Садыр Жапаров ошо бизден биринчилерден болуп бир бүркүт учуп чыкты да. Эми бүркүт учуп чыкканда жанагы бүркүттөр учуп чыгат, каргалар учуп чыкпайт эч качан. Биз ошол биякта дагы эки тарапты айтып атат. Менин сөзүм эмес булчу. Мен болгону кайталап атам. Ошол себепти ал эл жанагы мекенчил балдар чыкканда дагы туш тараптан дагы Макка, Медина ол дагы мекенчил балдар чыкты. Жана бүркүттөр учуп чыкты. Баары биригип туруп анан Макканы басып алышат. Көптөгөн жерлерди алышат аларчы. Андан кийин 40 жашында анан пайгамбарчылык берилген. Ошондо Аллах Тааладан жана Жабраил периштеге ушундай неме берип атат да. Элден суроо болот да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 40 жашка чейин пайгамбарчылык иш кылып жанагыларды кылып жүрдү.
пайгамбар болду, 40 жашка толгондон кийин пайгамбарлык менет кылды, бирок 40 жашка чейин эмне иш кылган депчи. Ошол иштери гана туурабы же ошону талкууга түшөт да. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 40 жашка чейин дагы бул туура иш кылган да. Аллах таала ал туура иш кылган деп кабар берет да. Ошол бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдай өткөн мекенчил болгон эмес да. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык мекенчил болгон, мындай жоо кирип келе турган болсо, эң биринчилерден болуп атка биринчи жетет эле дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай кээ бир согуштарда чыкканда сахабалар биз коргоп ушундай жүргөнүбүз менен, бирок кээ бир согуштарда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жашынып согушат элек дейт. Мен моякта жетак кеп турат, мuyактачы, жетак кеп турат анан дагы бир атабыз бар, Белек атачы. Белек атабыз бар, ошо биз Белек атанын урпактарыбыз да, могу көл эли. Мен ошо Белек атанын насаатын жеткизгим келди азырчы. Анткени ошо Белек ата айткан экен, качандыр муакта ушул менин насаатын жеткизип коелу урпактарыма депчи. Мисалы Белек ата Белек атадай дин илимин билген адам болгон эмес, ушунчалык ал олиялар деп да жүрүшөт, хандыкка чейин барган деп аса кармаган, Кыргызстандын эң биринчи чек арасын чийген, картасын чийген ушундай иши болгон экен да Белек атабыз. Ошол Белек атанын жан сакчыларын алып алып ууга чыгат. Ууга чыгып алтынан калтар жолуп турат да. Калтар деген бул түлкүнүн асылы болот. Бүркүт бул шумкардын асылы. Белек атанын колунда шумкар бар. Шумкар менен калтарды алмакчы болуп туруп, бир уулун бар жаман сарын алып кел дейт. Баарын токтотуп туруп, жан сакчы балдар да бар, баарын алып ууга чыгат да. Жаман сарын алып келгенде жаман сары менен калтарды алат. Ошондо суроо болот. Ата дейт, эмне үчүн дейт? Бул жаман сары канчалык болсо дагы шумкардай боло албайт. Шумкар алгандай ала албайт. Бирок эмне үчүн шумкар менен турбай албай туруп жаман сары менен алдыңыз дегенде? Түлкү, калтар түлкүнүн асылы. Шумкар бүркүттүн асылы. Асылды асылдар албайт, асылды жамандар алат деген да. Ошол себепти биз бул биякта дагы эки тарапты айтып атат, ошо бир тараптуу болушубуз керек. Биз жаман сары болбойлу. Мен маякталар айтайын. Мына асылдарыбыздын баарын өлтүрүштү. Сенин айылыңда, районунда килдерлер жүрсө, зорлукчулар жүрсө, жана Кытай жерин талап басып келсе, сага тыныч жашоо болбойт. Ошон үчүн мен айтып кое турган акыркы сөзүм, бул мусулмандын малы, жанынан, байлыгынан, баардыгынан мамлекеттин келечеги жогору турат. Ошо Аллах таала курбанчылык кылгыла дейт. Пүшүн алыш үчүн, эгин эгиш үчүн салярка тигиуларды кылабыз, малы жаныбыз кетет, убактыбыз кетет, курбанчылык кылабыз. Ошондой эле биз мамлекеттин келечегин ойлой турган болсок, кичине курбанчылык кылалы. Мен силерге айтат элем, Садыр ТВ каналын көрүңүздөр, Facebook'та, YouTube'дан көрүңүздөр. Кичине бир 2 саат убакыт бөлүп көрүп коюңуздар, сураныч силерден. Мекенчил партиясына добуш бер. Мекенчил бол.